Auhallahu Teala ila ba'dil anbiya'i. Demek subhanallah şunday bir yaxşı bir nasihatga көңүл бурабыз. Тугандар, ар намаздан кийин сабак болот иншалла. 10 мүнөттөн катышып турабыз, макулбу? 3 күн карасыңар, кээ 2 күн жүрөт. Убактыңыздар тек кетип калбасын. Кичине болсо иман сөзүн уксак, машалла, жүрөктөрүбүз биргет, мухаббат пайда болот. Жашообузда кичине жеңилдик пайда болот, туурабы? Жүрөк тынчыйт, билесиздер. Жакшы жан эргитет да, туурабы? Ал эми Алланын сөзү, пайгамбардын сөзүнөн баш өткөн жакшы сөз барбы? İnsanın жүрөгүн тынчтап келген, туурабы? Демек, Алла Таала кээ бир пайгамбарларга бирөөсүнө ушунду айткан экен. Ким мага ашык болуп жүрүп өтсө дейт. Өлө турган болсо, ким мага ашык болуп жүрүп, мен лакияна ва хува yuhibbuna udkhalatuhu jannati. Алла ушуну айтат экен, ким мага ашык болуп дейт. Аллага ашык болуу дегенди кандай түшүнөсүздөр? Алланы көргөн жокпуз. Алланы тааныган жокпуз. Туурабы? Субханалла, ушундай нерсе экен. Биз эми Алла Тааланы таанып көрүп билген жокпуз. Кантип ашык болуш керек десе, Алла Тааланын бизге берген өкүмдөрүн сүйүп аткаруу. Намаз дедиби? Мен Роббим мага өкүм кылды. Белгili bir окуяда келет го, шейхтердин, уламалардын бирөөсү качан азан айтылганда дейт, өзүнүн дүкөнүндөгү бардык товарларын барын унутуп калып, ушинтип мен Роббим, мен жаратуучум мени чакырып атат деп магазинин чыштап туруп басат экен да. Элдер айткан, токтот, жаап койбойсуз экен, жок дейт. Мен рызкыма кепил болгон Аллах дейт. Аллах дейт. Аны урдата турган болсо жаап койсом да урдатат дейт. Мен чакырып кантип барып окуям дейт экен. Карасаң кандай нерсе. Биз болсо мындай тамаштап айтып атабыз кээ бир убактарда. Биз шашпай, тамак ичип, бат-баттан намаз окушубуз керек дейбизчи. Биз ушундай да мисалы. Жүрүп барып бат-баттан намаз окуп келе калган, шашпай тамак ичебиз дейбиз го биз. Мындай биз ушундай ибадатты, ушундай мындай десем, жеңил нерсе катары көрүп калдым. Адат. Качан жашооңдо дин адат болуп калса, андан кызыгуу шоу ала албагат адамдар. Адат. Эми намаз окуп коюш керек. Дарат алып койдуң. Даратың болсо намаз окуп коесуң, жок болбосо окуй каласың. Ошон алымдар дейт, дараты бар адам намазды ушул заматта окуйт дейт. Дараты жок адам качан намаз окуйт дейт, суроо да. Бул жөн эле сөз эмес да, Салат Масудда негиз башында дарат фазилетине келет да. Эми айтайын деген нерсем ушул экен. Демек, Алла айтып аткан, ким менин өкүмдөрүм ашык болсо дейт. Менин буйруктарым харам дегеним харамдай ашык боло турган болсо, ушул нерсе кылбай, жок мен Роббим деп өкүмгө баш ийсе дейт. Алла Таала аны дейт, жаннати мен өзүмдүн бейишиме киргизем дейт. Алла айткан, мындай айткан жерде жөн эмес экен, жаннати дегенде эмнеке менин бейишиме дейт. Демек, Алла айтып аткан бейиш кандай экен билбейсиз туурабы? Алла эмнени жаратып койду? Кандай кылып жаратып койду? Өзгөчө кылып берип коюш мүмкүн экен да. Сиз менен биздин такыбачылыгыбызга жараша бейиш кооздула берет. Канча такыба болсоң, канча Кудайдан коркуп эмес сүйүң, Алла болгон сүйүң канчалык болсо, ибадатка болгон сүйүң канча болсо, канча ошону кушу менен берилип аткарган сайынчы бул дүйнөң таргандай көрүнүшү мүмкүн, убактын кетип аткандай көрүнүшү мүмкүн. Мындай бат-баттан кылып деле койбойбу? Кээ бирде мисалы дуаны я Алла деп отурса, кээ бирлер айтат го, бат-баттан Роббана атина деп комил койбой депчи. Кээ бирлер айтат субханалла, эми ушинтпей эле койбойбу? Мындай биздин көз карашыбызда ибадат кылып аткан адам мындай бизге кандай көрүнүшү мүмкүн? Убактысы мындай жалкоо адам ушундай кылат деп айтып башташты акыркы күндөрү. Жалкоо адамдар мешиттен чыкпайт деген нерсени айтып атат кээ бирлерчи. Кээ бирлер болсо кайдыгерлер чыкпайт, кээ бирлер фанатиктер чыкпайт деп баштадыр. Жок, субханалла. Андай эмес. Кимдин динге байланып атканын көрсөңөр, өкүмгө байланып атканын көрсөңөр, кимдин мешитке чуркап баратканын көрсөңөрчү, аттин кылыш керек. Мен ушуну кыла албайтам депчи. Кээ бир убакыттарда мисалы соодагер жөн соода деле кылып деле жыргаткан жок ал. Мен деле байкап жүрүм, мен да баягыда бир айттым эле. Соодагердин карасаң, жанына барсаңчы, сен келдиңби, ит келдиби, төбө келдиби баары бир. Отурушат да телефонду кармап коюп, менди бир карап коет, даже мындай, "Мону аласызбы?" деп айтпайт да. Байкасаң ушуну. Алсаң ал, албасаң кой. Демек, уже сен мындай бир пендеге көңүл бурбаган адам Кудайга кантип көңүл бурсын турабы? Ушундай да.
Ошол себептен Алла Тааланын субхан бейиши канчалык сизге байланган. Subhanallah dedin, beyişte bir baktıktın. Elhamdülillah dedin, bir altın kirpiç verdi. Allahu Ekber dedin, Allah'ın hükmünden bir göl payda oldu. Karsan. Buna jönök tilge jеңил, tarazada ağır. Karsan. Peygamber la ilahe illallah en жақсы zikir. Elhamdülillah en жақсы dua. Buna uşunu ayttın, ne oldun? Ne darajan götürülüp bardı. Tık 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 tık. Daraja akırın, men götürülüp bardı. Bir adam subhanallah namazga jantалашып келди, farzga жамаат менен жетишип калды. 27 сооп же 25 сооп деген мындай кээбилер мындай көңүл эле бурбайт го. Бирок 25 даража бейиште көтөрүлүң деген сөз да. 27 үйдөн намаз окудуң, бир сооп алдың, бейиште бир эле даража көтөрүлүң деген сөз. Ушундай. Бирок ошол жерде тиякта 26 болот турган жакшылыктан кургап калат адам. Алла Тааланын бейиши Алла Тааланы сүйгөндөр үчүн. Мисалы болсо сиз деле бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсоң, бир жерге мындай свидание чакыра турган болсоң, эмне кыласың? Чакыра турган болсоң, биринчи жакшынага бир ресторан табасың, туурабы? Халальный болсун дейсиң, өз мындай бурчкарак барасың, чтоб эч ким ишет бербесин деп, туурабы? Анан карасаң, гүл койдурасың, анча подарка алып аласың, анан өзүң кийимиңди карайсың, мындайынан чачы учук болбосун дейсиң, мындай эме кылып, сасып калбайын деп колдуктар менен карайсың. Ошентип отуруп анан кийин барып, тамакты заказ бересиң, тамактын жакшысын заказ бересиң, уят болуп калбайын деп, туурабы? Кандай даярдык. Эми ошо даярданып отуруп анан келгендечи, кээ бир сөздөрүңдү да жутуп аласың да. Кээ бир нерсе жакпай калса деле сүйлөбөй коесуң. Эмне үчүн? Анткени сен субхана жакшы көрөсүң да. Жакшы көрүп калдың, анын кемчилиги көрүнбөй калды, туурабы? Эми ошондой эле дейт. Алла Таала да өзүнүн пендесичи кандай бир кемчилик менен бирок ыхлас кылып, аракет кылып, ушундай бир өкүмдү аткаранга басса, же ошону кыла турган болсо, сен кемчилигиңди кечирип кетет. Анткени ал сүйөт да сени Аллах Таала. Ошо кемчиликтериңди эмне кылып койду? Кечирип койду. Ким бир аз кемчиликтерин кечирилип кетти. Көрүнгө өзгөрмөй койду. Эми Алла Таала ушундай бир хадис кудус дейт да. Алла Таала айтып атат, мен бир пендем күнөөсүн дейт, кечирип койгон болсом дейт да, аны мен эле ал күнөөнү көрбөй калбайм дейт. Алла периштелер көрүп турат да. Эми айтып экен периштелердин акылдан алып коет экен, унутуп салат экен. Күнөөң жок. Эмне үчүн? Башка эч ким билбей аткан. Керек болсо ошонун жанында ошону кылып аткан мезгилинде 4 адам, 10 адам bir айыл боюнча турсун, Алла Тааланын акылдан алып туруп, кемчилигин кечирип туруп бешикке кирип коет экен да. Билбейбиз Алла Таала ушундай да. Алла Таала ушун жаннати деген, менин бейишим дегенде ушундай да. Алла өзүнүн киргизем деген жеринечи эч качан мындай кемчиликтүү кылып жасабайт. Бейиште эмне кемчилик бар деп атасыңар? Бейиште кемчилик жок. Анткени анын ар бир кирпичи изумруд менен каухардан, алтындан болот. Ушундай нерсе ал жерде. Кээ бир адамдар ойлой берет да, бейиши ушундай. Жо субханалла ал бар. Ал биз жаралектен бар болчу. Тагдыр жазылгандан кийин эле баардык нерсе жазып жараткан болчу. Эми бейиштин ичинечи эч ким кире элек, билесиң ушуну. Эч ким жытын жыттай элек, анын мөмөсүн жей элек. Идрис алейхиссалам кириптир өзүнүн илими менен. Бирок Алла Таала субханалла Мухаммеддин үммөтү кирмейин, ал нежинанда бир свет өчүк комнатадай да. Билесиң ушуну, свет өчүк комнатадай. Жаркырап турган жок ал жер азыр. Ал жер качан гана Hazreti Umar багыты менен басып киргенден ошол жерде жаркырап баштайт. Эми Hazreti Umar десе, именно Hazreti Umar киргендеби дешиңиз мүмкүн да дагы. Бар маанисин да түз ала турганбыз Hazreti Umar киргенден кийин болот да. Бирок Hazreti Umarдай амал кылгандар бар да, туурабы? Hazreti Umarдай таквачылык кылгандар бар, Hazreti Umarдай субхана жакшы бийлик жүргүзгөндөр бар, Hazreti Umarдай мындай адилеттүү болгондор бар, Hazreti Umarдай эркекче жүргөндөр бар. Кээбирде мен тамаша өткөм да, эркекче жүргөндөр бешикке кирди. Эркекче жүргөндөр. Эркекче жүрөтө басагал бирөөнү сабаган эмес. Эркекче чечим кыла ала турган, эркимде бир жок болбойт, акты ак, карады айтып кое тургандар. Бар го мындай чыныгы эркектик мындай өзүнүн эмесин кармаганчы. Мына ошолор. Дагы бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи бир бар, чыныгы эркек дейт да, Аллага берген убадасында турат дейт. Дагы бир жерде карасаңар, жахилиятта чыныгы эркек болуп жүргөндөр дейт. Баягы динсиз мезгилде, дини жок болчу. Баягы өзү мусулман эле, бирок качан өкүмдү аткарып баштаганга чейин күнөө кылып жүрдү да. Эми ошол мезгилде эркекче жүрдү, мушташып жүрдү, сайышта сайышып жүрдү, атышып жүрдү. Ушундай жүрдү да. Жахилият доорунда эркекче жүрдү, эч ким чындыкты айтып жүрдү, адилеттүүлүк кылып жүрдү. Мына ошолор качан динге келгенде эмне болот экен? Алар ошондой динде да эркек болот экен да.
мындай нүйне болбойт экен мындай айткандачы. Ошол бейишке чыныгы эркек болуп, чыныгы бейишке кирип туруп, анан бейиштин ичинде бардык жакшылык кааласаңыздар, анда субхана чыныгы эркектей болуп жүрүүгө аракет кылыш керек. Ушундай экен. Андан кийин айтып аткан кимде ким дейт? Менден коркуп жүрүп өлө турган болсо, Алла. Коркуп жүрүп өлө турган болсо, коркуп жүрүп өлүш деген кандай? Мен дайбата сүйүү менен коркуунун экөө бир эле нерсе да. Алладан коркуу да, сүйүү да бир. Сүйүү бул коркуу, коркуу бул сүйүү. Түшүндүңүзбү? Сүйүү бул коркуу, коркуу бул сүйүү. Пайгамбарыбыз айтат, bir gün мындай кагаз алдагы, мындай кагаз жерди алдагы, мындай бир кумдун үстүнө туруп мындай чийди, 4-5 жыл чийди. Чийип туруп айтып аткан, бул инсандын өмүрү деди. А точкадан Б точкасына чейин. Анан ортосунда эки сызык сызды. Бул туура жол, бул туура эмес жол деди. Анан бияк жагына сызыктар сызды. Бул болсо туура эмес жолдо токтой турган жерлер, бул туура жерде токтой турган жерлер деп койду. Карасаң кандай? Эми Алланын чегинен чыгып кетпегиле дейт да, Алла койгон чектен чыкпагыла дейт. Алланын бизге көрсөтпөйт. Демек, Алла Таала койгон чектен чыкпаган керек экен. Алланын арамда чеги бар, адалда чеги бар. Пайгамбар айтат, момун дейт, койчу сыяктуу дейт. Коюн дейт, өзүнүн территориясына жаят дейт да, башка территорияга киргизбейт экен да. Өзүн сактайт экен. Бул мисалы мондай кылып алса, кетип баратат дагы бирөө жөнүндө телефондо мындай бирөөнө алло деди, сүйлөдү, сүйлөгөндөн кийин эме болду. Калп айтып алды. Ай, ата ушу туура эмес кылдым э. Ушу чынымды айтып өлөйүнчү деп туруп, досум, короче, момда болду экен да. Анткенсе коркот да алдын ушу туура эмес. Эми караса, бир момент келди, эмнекен бирөө монча берейин, акча берейин. Мого салсаң, монча болот азыр. Караса эмне арам экен, бирок көп акча түшкөн атат. Ал эмне болду? Коркту, жок деди, жок. Андан көрө адалдан эле тырмагымдын кирин жутуп жүрө берейин. Эмне болду? Тырмагым ушу тырмагын жейин. Ошо кой. Токтоп койду, коркуп койду. Кетип баратат. Эми намаз убактысы кирди. Ушунча эме болсо, эми тияктан эле окуп коеюн деп атат да. Бирок жүрөгүндө коркунуч эмне кылып кой? Бир намазды каза кылып, бир окуп тозокто калып, 1 миллиард 800 миллион жыл тозокто калгандан көрөк, андан көрө айланып кой. Деп токтоду да Алладан корккондон эмне кылды? Аллаху акбар деп турду. Эмне болду? Эми кара, ушу коркунуч эмне кылат карабайсыңар? Алла аны тозоктон алыс кылам деген экен. Сенин коркунучуң, жүрөгүңдө коркунучуң, күнөөгө болгон коркунучуң, Алла койгон чектен болгон коркунучуң, ушу туура эмес кылып албайын деген коркунучуң субхана сен тозоктон алыс кылды. Дагы бир айтат, Алла райхатыл жанна бейиштин жытын жыташат дейт да. Райхатыл нарды бирок тозоктун жытын жытпайт экен. Дөрүстү мисалы алыс болгондогунда мисалы түтүн да бир жерде жагылып аткан болсо, түтүн боло турган болсо, десең бир жерде бир от жагылып окшойт дейт да, туурабы? Жоксо бир жыт келет да, бул бир жерде нан жасалып атат окшойт депчи, туурабы? Ошондой жыты болот да, тозоктун жыты да болот. Унутпагыла, анын илеби да болот. Тозоктун илебичи бир эмедечи, ушундай бир күн чыгыш менен күн батыш жердегиден алысыраак жерге эме болуп турат экен. Дагы бир айтат экен, ушундай бир 40 жыл дейт. Дагы бир 1000 жыл тозоктун илеби берип турат экен. Ушунча катуу илеп болот экен. Илеби деген айткан ошо мындай, билесиздер, ысыктын табы. Ошо табы берип турат экен. Ошончол деңгээлде ошо табы да тийбейт экен ошол адамга. Алла Тааланын убадасы бекем. Алла эмнеге убада кылса, ошону аткарат. Боул күнөөгө тозок бар дедиби? Алла ошо сөзсүз салат ошого. Унутпаш керек. Бул дүйнөнүн берилиши, мына бул биз жашап аткан дүйнөнүн бизге берилишинин акыйкатысы ушуреки сыноо үчүн берилген. Алла сени тозокко бейишке киргиз келген мезгилдечи, ушундан бир некен бейишке киргиз келсе, сени күнөө менен сынайт. Тозокко киргиз келсе, эмне менен? Ибадат менен сынап коет керек болсо. Кайсы нерсени кабыл аласың? Суноодон өтүп кетиш керек. Бул дүйнө өзү суноодон өтө турган, базардан өтө турган дүйнө. Бул дүйнө базар өзү. Анан айттыр, ким менен уялса дейт. Алла айтты, ким менен уялса, уят жөнүндө айтып бердим жана, уят жөнүндө айтып бердим эртең менен. Эстеп калдыңыздарбы? Машалла. Эми мунун фазилетин кара. Жазгыч периштелерге дейт, жазгыч, экөө. Мен буларды жазат десем, видео камерамен да оком азыр. Буларды 1 терабайт эмес.
Bu миллиард терабайт. Сен төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жазат. Мындай ошо видео камерага тартып, мен деп жазып коюп эле анан кийин, бул жазып коет, подробностун билбей калат деп ойлобош керек да. Кыямат күндө мисалы алсам момундай болот. Ашкере болот деген сөз мындай. Мисалы алса, мына бирөөбүздүн бир нерсе кылганыбызды бирөө акырын тартып алды дагы, эмнекен видеого YouTubeга чыгарып ийди. Instagramга чыгарып ийди, TikTokко чыгарып ийди. Эмне болду? Шерменде болду, туурабы? Кыямат күнү болсо, мына азыр бир кыргыз эле түшүнөт, кыргыз эле шерменде болот да. Бир мамлекет, бирок кыяматта Адам алейхиссаламдан акыркыга чейин адам болсо ошонун баарында шерменде болот. Мына ошол мезгилде мына чоң бир тере козорго эле мисалы тух деп чыгып каласың да, ким экенин билбей каласың. Эсактасың. Наузу билла корком да шунданчы. Ошон үчүн чубагажга алла эки дүйнө шерменде кала бербей деп айта берчи деп алла шерменде кала бербей депчи. Көрсө бул дүйнөдө шерменделик да бир мындай кичинен чамча өтүшү мүмкүн экен, жабылып кетиши мүмкүн. Адам унутчакпыз да бизчи. Инсан өзү унутчак да. Бүгүн жакшылыкты эртең унутуп калабыз, бүгүн жаманчылыкты эртең унутуп калабыз, унутчакпыз да. Бирок Аллах Таала эч качан унутпайт. Бу өкөчү. Жаза берет камера. Ушуну карагыла. Кимде ким Алла айтып атат да, менден уялса дейт. Күнөө кылыштан. Жазгыч периштелерге күнөөсүн унуттуруп коем дейт. Мындан ашык эмне керек бизге? Айтса, мына бүгүн ошо азыр ушул жерден туруп күнөө тооба кылып коркуп, мындай бир ибадатка сүйүнүп аткаралы, ал уялчаакты жүрүгүбүз алып уяттап кирели. Туурабы? Уяттуулук тап кирели иншалла. Болду мынакей 3 фазилет. Бейишине киргизеткен, тозоонан алыстатат периштелерге унуттуруп коет экен жаза турган. Аракет кылабызбы иншалла? Аксаган эмнени ойлонуп калдыңыз? Амин. Субханакалла хамдашан астагфируллах. Аллахым райым кылсын, күнөөбүз кечирсин, элге тынччылык берсин. Ар бир байлап фитар сактасын.